Саламатсыздарбы, Нурпресс маалымат борборунун көрөрмандары. Бүгүн биздин маалымат борбордо жаңы ачылыш, жаңы көрсөтүүнүн бет ачары. Бүгүнкү көрсөтүү "Сагындым атам жытыңды" деп аталат. Гүл элең тоонун боорунда, ачылган таңдын соңунда, жыттасак жыргап калчу элек атаке таштап койдуң да. Кош болгун ата кош болгун, көөдөңгө жалын чок койдуң, элүүгө жашың жетпестен мен үчүн артык эрте жок болдуң. Кат жазды бала атага, башымды коюп катага. Сагындым ата жытыңды рубрикасынын алгачкы чыгарылышы Жайыл районунун Кызыл Дыйкан айылынын кулуну Смайыл Жанузаковго арналмакчы. Кайынды эт комбинатына өз өмүрүн тартуулаган Смайыл атанын жетимчиликте өткөн балалыгынан тарта директорлук кызматка чейинки баскан жолун кызы Венера Жанузакова эскерет. Атам ошол 64-жылы окуу жайын бүтүп келгенден кийин ушул мясокомбинатка распределение болуп келген. Анан ушул үйдө эң биринчи кирип эле ушул үйгө кириптир. Ушул үйдө көп жыл жашады. Ушул үйдөн да бала бакыралуу болуп, анан ошо каза болгондон кийин Смайыл Жанузаков атындагы көчө деп ушул атам жашаган көчөнүн атынан берди. Атамдын өмүрүнүн аягына чейин ушул жерде жашады. Анан кийин акыркы учурда эле могу бет маңдайындагы жер тамга көчүп, ушул жерде жашап, анан кийин ушул жерден кетти. Өзү ушул мына Кызыл Дыйкан айылында 39-жылы 21-октябрда туулган. Атам 4 жашында апасынан калыптыр, 14 жашында атасынан калган экен. Согуштан кийинки эми оор учурда, ушундай оор турмушта чоңойгон экен. Эми илгерки адамдар баары бир азыркыга караганда көп эле айырмаланчу. Ошондо Жанузак чоң ата, Мурманбет чоң ата, Жумал ата деген 3-1 тууган болгон экен. Ошол улуусу Жанузак чоң атам, Мурманбет чоң атам каза болуп калып, ошолордун балдарын эң кичүү иниси Жумал атам баарын чогултуп баккан экен. Анан атам өзү 57-жылдан 60-жылга чейин армияда болгон. Ага чейин өзүнүн эми баягы эмгегин ошо 18 жашынан баштап эле баштаптыр. 18 жашында ошол Беловодский, азыр эле Беловодский деп аталат, кыргызча аксу, ошол жерде кант заводунда слесарь болуп иштептир. Анан кийин армиядан келгенден кийин 60-жылы анда Кыргызстанда жогорку окуу жайлар саналуу эле эмес беле. Ошол политехникалык окуу жайында жогорку билим алып, анан кийин анда ошо жогорку окуу жайын бүткөндөн кийин ошол эт комбинатынан ошол 65-жылдан баштап өмүрүнүн аягына чейин ошол жерде иштеди. Эң башында ошол шкура посолочный цехте иштеп начальник болуптур. Андан кийин колбасный цехте иштептир. Андан кийин көп жыл ошо башкы инженер болуп иштеген. Анан кийин акыркы жылдары ошол Кайыңды эт комбинатында директор болуп иштеп жүрдү. Эми атамдын баягы адамдык сапаттарын айтып кетсем, бир элде жок сапаттары менен айырмаланган адам эле да. Адамдык сапат абдан бийик, жогору болчу. Өзүнүн ошол аз жашоосунда жаштыгына карабай көп элди колго алган, улуу кичүүгө баарына бирдей мамиле кылган, өзгөчө ошол тууган уругун деги эле жалпы ошол жакындарын баарын тең абдан бийик туткан, ар бир адамга өзүнчө бир мамиле кылганды билген
бир легендардуу адам болчу деп айтсам жаңылышпаймын. Атамды билген адамдар азыр дагы ой Смакенин балдары турбайсыңар деп ийилип салам берип көзүнө жаш алган адамдар бар. Ал учурда баягы жогорку окуу жайдан студенттердин баары тең практикага жөнөтчү эмес беле. Ошондо айыл чарба институтунан студенттер ошо Кайынды мясокомбинатына келип практика өтчү да, анан ошондо кечинде баягы бир студент балдар менен таанышып сүйлөшүп калсак айтып атпайбы, ой бүгүн бизди директор өзү жеткизип келди жатаканага, анан кийин бизге эт берди деп. Анан кийин атабыздан сурасак айтып берип атпайбы, баягы өзүнүн служебный машинеси бар деп өтүп баратсам, мясокомбинаттын баягы дубалынан бир койдун тушасы ыргып түштү дейт. Анан баягы чөп бийик да, ошол чөптөн барып акырынап келип туруп машиненин багажнигине салдыртып койдум дейт баягы айдоочусуна. Анан кийин арага айдап барып карап турсам, бир эки жаш бала келип эле ошол жерде күйпөлөңдөп издеп атат дейт. Анан акырын чакырып алып туруп отургула десем, коркуп, жаш балдар да студент, директор экенин билет. Отурду дейт, анан жатаканасына чейин жеткизип келгенде машинеден учуп чыга качалык деп аракет кылды, анан бер келгиле деп чакырды дейт кайта. Багажникти ачып баягы өзүбүз уурдап ыргыткан тушаны экөөбүздү эки жагына колуна карматып коюп, экинчи минтип уурдабагыла деп айдап кетти деп. Атабызды көрчү эмеспиз, ошол жумушу менен эле алек болуп жумуш менен жүрчү депчи. А сиздин атаңыз үйдө кандай аталык? Жок, Убактысын, ушу убакыттын бөлүшүү жагында кандай? жок, биздин атабыз айтып атпайбы, абдан мээримдүү болчу. Бизге абдан көп көңүл бөлчү. Баягы өзү деле айтып калчу. Айтып атпайбы, туулгандан кийин атасынан, энесинен эрте калгандан кийин, согуштан кийин все равно баягы кыйын турмушту башыман өткөздүм деп, анан кийин ошону балдарым көрбөсө экен дегендей мамиле кылчу да. Азыркыдай көп эс алуу жайлары жок болчу да, жөн эле арык алып барып сууга түшүрүп келчү бизди. Анан кийин каникул болгондо ал убакта эми азыркыдай виза деген жок болчу да. Ар бирөөбүздү ар кандай шаарларга жөнөтүп, элди, жерди көргөзгөнгө аракет кылчу. Көп убакыт биз менен өткөзчү. Мен өзүм музыкалык окуу жайды бүттүм да. Ошол учурда окуп жүргөндө атам мага комузун дагы алып берип, пианиносын дагы алып берип, үйгө киши карай келгенде киши карай келди, балдар тияка тургула деп айтчу эмес. Өзү бир дагы чоң болдум деп бир бой көтөргөнүн көргөн жокмун. Айтып атпайбы, үйгө кандай чоңдор келеби, кишилер келеби, достор келеби, баары бир бизди баары келгиле деп чакырып алып, бул кызым, бул уулум деп баарыбызды тааныштырып, айтып атпайбы, комузун чертирип, пианиносын ойнотуп, өзү туруп алып бизге дирижировать этип, ырдатып, дайыма бизди чогуу алып жүрчү. Атамдын ошентип эрте өтүп кететин билген жокпуз да. 21 октябрда туулган күнү болду. Демейде чогулчу эмеспиз, ошол күнү эмнегедир балдардын баары чогулуп келдик. Анан кийин ошол күнү дем алыш болуп, ошондо оказывается день пищевиков болуптур. Анан кийин атайын Москвадан келип, атамды министерствого чакырып, куттуктоого чакырыптыр. Анан кийин кечирээк келип калды. Анан келип, ой баары келген турбайбы, чогулган турбайбы деп баарыбызды ушул Кызыл Дыйканга эки машина менен салып келип, ошол коштошкондой эле болду. Ошол жерден баарыбызга, ар бирөөбүзгө бир өзгөчө мамиле кылып, ырдап. Ушул үйдөн. Ушул үйдөн. Эмнегедир ошондо келип эле биз ушул жака алып келди баарыбызды тең. Анан ар кимибизге вот канча бир тууган болсок, ар кимибизге өзүнчө бир өзгөчө мамиле кылып, ошондо менин экинчи балам боюмда бар болчу. Анан апам ай кой уят десе болбой, мен курсагымды кармап, күйөө баламды чакырчы деп мен жолдошумду. Анан чакырып сурап, сен ушул кызымды эмнесин жакшы көрөсүң, эмнесин сүйөсүң деп. Анан апа деген апа да кой уят десе койчу деп курсагымды кармап үнтүп кетти. Бирок ошол аз өмүрүндө балдар үчүн абдан көп жашнакай мүнөзү менен бизге абдан көп үлгү таштап кетти. Орунду жерден көтөрбөй, айына барып бир көрбөй, жүрүмүн жетпей батаңа. Оруба ата, оруба. Баягы колунан келгенче материалдык жагынан үлгүргөнүн үлгүрө, бирок ол өзүнүн артынан калтырган жолгус, унутулгус
жакшы сапаттары менен, жашнакай мүнөзү менен бизге абдан көп үлгү таштап кетти. Ошол мен ойлойм, ушул атамдын бизге болгон үмүтү болсо керек. Мен деле балдарым ушундай бир жакшы, мендей сыймыктанган уулдардан, кыздардан болсо экен деп ар бир ата эне ошентип ойлойт болуш керек. Ата энеси тирүү адамдарга айтат элем баягы. Бир тууганынан айрылсаң, канатсыз калганың ошол дейт. Балдарыңан айрылсаң, өмүр бою сыздап өтө турганың ошол дейт. Ата энеңен айрылсаң, бул уурду толбос чоң аң деп айтат экен да. Бул ата энени жоготуу бул эч качан орду толбойт. Бизден ушул мазмундуу атаңыз тууралуу маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, биздин Нурпресс маалымат борборунун бүгүнкү Сагындым атам жытыңды программасынын алгачкы көрсөтүүсүнүн мейманы болуп, өзүнүн көптөгөн 22 жылдан берки Кыргызстандын укук коргоо жаатында жактоочу кызматын аркалап келе жаткан Венера Жанузакова эжебиз болду. Кайрадан биздин кийинки берүүлөрүбүздөн амандашканча саламатта туруңуздар.